Арбаңыздар, ардактуу радио угуучулар, биринчи радиотан Кыргызстан маалымат программасынын 5 ноябрь бейшембидеги чыгарылышын түзөбөдө берүүсүн улантып жатат. Амандашып жаткан Гүлжан Каражанова сиздер менен, режиссердук пультта Айгүл Маметова. Өлкөдө калктын сотторго ишенимин арттыруу, элдин үнүн угуу, көйгөйүн түшүнүү жана ыкчам жооп кайтарууга батыл аракет жүрүүдө. Айрыкча сот адилеттүүлүгүн камсыз кылуу учур талабы. Буга байланыштуу санарип өлкө алкагында тармакты санариптештирүү активдүү жүрүп, максат ачыктык жана ишеним катары соттордун ишмердигин сырттан баалоо, керектүү документтерди ыкчам жана айкын түрдө камсыз кылуу, сот процесстерин онлайн чагылдырууну бир катар натыйжалуу жумуштар алдыга жылдырылды. Буга удаа эле сот системасын ишин жакшыртууда имараттар жаңыланып, кызматкерлерге шарттар дагы түзүлүп берилип жаткан кези. Бирок ошол эле маалда алдыда аткарыла турган дагы жумуштар бар. Мунун баарын кадырлуу радио угуучулар, биз азыр студиянын мейманынан уксак. Тааныштырып өтөлү, жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев. Медербек Асанбекович, саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кадырлуу радио угуучулар, албетте биздин түз эфир бул 39-21-90 жана 0502-39-21-90 номерлери иштеп жатат. Анда Медербек Асанбекович, албетте мына бүгүнкү күндө мына сиздердин ишмердүүлүгү, анда биздин биринчи сурообуз болсун. Ушу жогоруда айтып өткөндөй эле соттторго элдин болгон ишеними, буну өзүңүз дагы аймактарды кыдырган жерде айтып атасыз, талап кылып атасыз дегендейчи. Анан негизи эле бул соттордун көз карандысыздыгы бул үчүн башкы орунда экендиги дагы айтылып келет. Негизи эле ушул белгиленген эки жагдай боюнча кепти баштап берсеңиз. Соттун бул көз карандысыздыгы негизи эле мындай: азыркы учурда элдин сотторго болгон ишеними кандай, элдердин сотторго болгон көз карашы кандай. Азыр мына мен төрага болуп дайындалганыма, шайланганыма 1 жылдын жүзү болуптур. Ушул 1 жылдын ичинде эмне сот тутумунда өзгөрүүлөр болду, эмне жумуштар аткарылды. Бул боюнча элге баягы кыска эле жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракет кылайын. Анан эми сот тутумуна чынында эле биз ар бир сөздү туура айтышыбыз керек да. Мына 2020 жылга чейин элдин сотторго болгон көз карашы абдан салкынданып кеткен. Сотторго чынында ишенбей калышкан көпчүлүгү. Андан бери мынакей 2020 жылдан бери, 2021 жылдан бери сот тутумунда көп өзгөрүүлөр болуп атат. Бул урматтуу президентибиздин дагы сот тутумуна абдан чоң талаптарды койгон. Элдин ишенимин биз арттырышыбыз керек, элдин ишенимине кайра биз алып келишибиз керек. Андыктан биз биринчи эмне кылышыбыз керек? Мына сот тутуму элдин ишенимин арттырыш үчүн биз эл менен тыгыз мамиледе. Тыгыз мамиле деген кандай? Бул эми сот тутумунда кандай иштер жүрүп атат? Сот тутуму негизи элге кандай кызмат кылып атат? Ушунун баардыгын биз элге чагылдырып турушубуз керек да. Анан эми чын айтканда моюнга алышыбыз керек. Баягы сот тутуму биз бул иш боюнча отчет бербешибиз керек, ал иш боюнча отчет бербешибиз керек деген нерседен алыс болушубуз керек. Туура мыйзам боюнча ар бир сот караган иши боюнча отчет бербейт. Бул мыйзамда каралган. Бирок негизи жалпы сот тутуму кандай багытта иштеп атат, кандай жаңылануу нерселер болуп атат, ошону элге баардыгын чагылдырып айтып турушубуз керек. Биз бир аз баягы соттор ушул жагынан бир аз эми элден алысыраак болуп калганыбыздын дагы бир түз белгиси болуп калды да. Элдин сотторго ишеничи баягы салкын болуп калган себеби ошодон болуп калган. Азыр эми
Президентибиздин баардык койгон тапшырмасы, мына сот тутумунда азыр жүрүп аткан чоң реформалар, мунун баардыгы элдин кызыкчылыгы үчүн азыр каралып атат. Биринчи дегенде эле мына биз баардыгына калыс, тегиз, баягы өзүбүздүн милдетибизди так аткарыш үчүн биз ушу мыйзамдардан баштаганбыз. Мыйзамдардан көп сот тутумуна тиешелүү мыйзамдарга өзгөрүүлөр кирди, толуктоолор кирди, жаңы мыйзамдар кабыл алынды ошол сот тутуму боюнча. Эми мыйзамдар боюнча көп мыйзамдар сот тутумуна байланыштуу мыйзамдар кабыл алынды. Ооруну жашырсаң өлүмгө ашкере дейбиз эле, ушундай кыргыздын жакшы сөзү бар. Биз өзүбүздүн баягы оорубузду жашырбашыбыз керек. Чын, мен муну менен эмнени айткым келет? Бизде сотторду тандоо кеңешинде, мурдагы сотторду тандоо, азыр адилеттик иштери боюнча кеңеш болуп калган, сот адилеттик иштери боюнча кеңеш болуп калган. Алар сотторду тандап атканда эч кандай бул жерде баягы билимдүү, профессионалдуу специалист өтпөй атат деп, акча чоң роль ойноп атат деген көп сөздөрдү угуп эле жүргөнбүз. Эми ушул нерселер бүт механизмдерин, ушуну кандай жаапта коррупцияны жоебуз, биз ошонун үстүнөн иштеп, азыр мыйзам кабыл алынды жогорку кеңеш аркылуу. Жакынкы арада президентибиз дагы мынакей азыр кол коюлган. Бул жаңы мыйзам, бул мыйзам сотторду тандоо механизми өзгөрдү да. Мурда биз сотторду тандаш үчүн 3 айдан 6 айга чейин убакыт кетет да. Мисалы соттун орду бошоду, вакант болду. Анан ошол жаңы сот келип дайындалганга чейин 3 айдан 6 айга чейин мөөнөт өткөн. Бул аралыкта ошол эле эми сотторго иш түшүп турат да. Ал жүктөмдөр башка сотторго кошумча ашыкча болду. Жүк келген учурлар көп кездешет. Бул багытта биз соттордун резервин түзүлөт. Сотторду ошол эле сотторду тандоо механизми 3 этаптан болот. Мурда баягы орусча айтмакчы человеческий фактор деп коет го. Адамдык эмелерге ишенсек, мына буга чейин соттор тандалганы. Азыр биз мына компьютердик тестирлөө, компьютер өзү баалай турган азыр механизм түзүлүп атат. Биз баягындай орусча айтмакчы приоритетти биз азыр ушул компьютерге берип атабыз да, санариптик багытка бердик. Бул деген санариптештирүү багытына кетсек, биз бул жерден коррупциялык схеманы жок кылышыбыз керек. Мындай нерселер болбойт. Баары бир кол ирисине тартып кетмей деген. Кол ирисине тартып кетмей деген бар, эми аны барыбыз эле мойнубузга алышыбыз керек. Ушундай нерселер болбош үчүн азыркы механизм бул соттор, таза сотторду тандоо механизми түзүлдү. Адамдык факторлор бул жерде мисалы ошол эле кеңештин мүчөлөрү буларга 10-15% гана таасирин тийгизе алат. 3-чү этапта баягы эми психологиялык жактан дагы сотторго суроолорду бериш керек. Ал үчүн баягы же искусственный интеллект дейбизби, жасалма интеллект. Ал деле аны ордун баса албайт да, адамдык фактордун ордун баса албайт. Ал жагынан ошондуктан биз 10-15% берип атабыз аларга. Негизи компьютер өзү эле тестирлейт, өзү эле бүт бардыгын пайыздык эсеп менен ордуна коюп, кимдин пайыздык эсеби көп болсо, ошолор, мен мунун бардыгын жалпылап баягы айтып келгенде, мен жана айтпадым, 3 айдан 6 айга чейин эгерде соттор судьянын орду бошосо, кайра жаңы судья келгенге чейин ушунча убакыт талап кылынат. Бирок азыркы учурда мына соттук резерв, судейский резерв деп коет, соттук резервге түшөт. Ал жерде онлайн режимде турат. Анан эгерде ошол соттук
орун бошоору менен эле. бошоору менен эле ошол резервден эле сунушталат. Бул жерде андай көп убакыт талап кылынбайт. Ашып барса бир 3-4 күндүн ичинде эле чечилип, же бир жуманын ичинде чечиле турган маселе да. Бул деген сөз ыңгайлуу алып келип атабыз. Бул багытта мыйзам өзгөрүлдү. Мындан сырткары электрондук багытта азыр соттук алымдарды төлөй алат. Соттор. Анткени буга чейин дагы сиздер маалымат жыйында дагы айттыңыздар эле, сотторду баягы санариптештирүү. Санариптештирүү. Ошол бул эми албетте президенттин дагы сиздерге койгон тапшырмасы болчу. Туура. Туура. Бүгүнкү күндө эми канчалык тармак санариптештирди дегенге болот? Өзүңүз да ошого келаттыңыз эле. Бизде эми мындай. Бул багыт боюнча сот тутумунда азыр санариптештирүү жагы программалар иштелип чыгып атат. Буга чейин иштеп келген, бизде АИС деп коет. Автоматташтырылган система болуп эсептелинет. Бул иштеп келген, бирок толук кандуу эмес. Азыркы замандын талабына ылайык ал система иштеп келген эмес. Ошондуктан биз азыр сот тутумунда биз негизги блок кылып бөлүп алганбыз. Бул кылмыш иштер багыты боюнча, бул уголовный блок деп коебуз. Жарандык жана экономикалык иштер боюнча биз гражданский экономический блок деп коебуз. Анан административдик иштер боюнча ушундай бөлүнгөнбүз. Анан башкаруу администрированияны ушундай санариптештирүүгө өткөрүп атабыз. Бул боюнча программалар түзүлүп атат. Мына кылмыш иштер боюнча бүтүп калды, аяктоодо турат. Эмне программа түзүлүп атат? Бизде азыр мына мыйзам кабыл алынды, онлайн процесстер болуш керек. Мына онлайн процесс. Онлайн процесс бизге эмнени берет? Онлайн процесс бизге ачык айкындуулукту берет. Ошол жерде баардык кандай процесс жүрүп атат, кандай болуп атат, кимге тиешеси бар, ошол процессти онлайн режиминде көрсө болот. Ушундай азыр жаңы багыттарга өтүп атабыз. Бул эми жанагы резонанстуу болгон сот процесстеринде эле болуп атабы? Онлайн ошо процессти чагылдыруу же жалпы эле сот иштеринин жүрүшүн? Азыр мындай болот да, бул мыйзам жакында эле кабыл алынды. Азыр пилоттук режимде тартылып атат. Соттордо кээ бир соттор бөлүнгөн, канчалык тартипте ушул мына онлайн режимде иштейт. Канчалык тартипте биз азыр техникалык жабдуулар менен дагы камсыз кылышыбыз керек. Мына программанын баардыгы муну IT кызматкерлери бар жасап, мунун баардыгын бизге ушул компьютерге киргизип бериши керек. Мунун баардыгы убакыт талап кылат. Биз эми кыска убакыттын ичинде ушулардын баардыгын өтөбүз. Дагы мындан сырткары мынакей элдер мамлекеттик алымды мурда банктарга барып саат менен кезек күтүп төлөшчү эле. Азыр андай болбойт. Азыр онлайн төлөө. Онлайн төлөө менен эле телефон аркылуу эле мына баардыгыбыз билебиз. Ошол телефондон каалаган убакта төлөп коюп, ошол эмени алып барып бул сотко ошол иштерди тапшырууда сөзсүз ушул нерсе суралат да. Госпошлинанын квитанциясы каякта деп. Ушул нерсе ыңгайлуу жагы түзүлүп атат. Мындан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болсо керек, мен 2024-жылдын ошо ноябрь-декабрь айларында бүт сотторду кыдырып келдим. Бардык соттордун абалы менен таанышып, ошол учурда ар бир сотко биз QR коддорду киргиздик. QR код деген азыр сотко барып, ошол QR кодко кирип, ошол QR коддогу бүт ошо суроолорго жооп берип, биздин азыр бул багытта эмне үчүн QR кодду киргиздик? Эл менен соттордун ортосуна мындай байланыш түзүү. Биз элдин үнүн кантип угабыз? Ошол QR код аркылуу бүгүнкү күндө ошол байланыш болуп атабы, кайрылган? Азыр QR кодго кирип өздөрүнүн ал жерде ой пикирин таштай алат. Мисалы, кандайдыр бир орой мамиле кылса, соттун кызматкери, сотпу же соттун кызматкериби, ал ошол QR кодго кирип өзүнүн ошол сотко болгон нааразычылыгын калтырса болот.
бул өтө ыңгайлуу түзүлгөн. Мурда эми төрагага киришчи, анан кийин же районго нааразы болуп эметсе областка барып ушундай убакыт кетчү. Азыр андай эмес. Азыр биз ушундай элге ыңгай түзүп бергенбиз. Мисалы сот процесси кандай өттү? Убагында өттүбү? Сот кызматкери кандай мамиле кылды? Тазалык кандай экен сотто? Кандай шарттар түзүлгөн? Акыйкаттык сакталып атабы? Кийин бүт ошол жерде болгон кыймыл аракетти ар бир кандай кайсы жаран болбосун ошол имаратка кирип ошондой нерселерди, терс нерселер көрсө баардыгын жазганга азыр ыңгайы түзүлгөн, жакшы нерселерди, бүт өзгөрүүлөрдү, оңолууну көрсө ал багыты түзүлгөн, ушундай өзүнүн пикирин калтыра алат. Бул QR код. Биз эми анча мынча жарандарыбыз дагы билбеши мүмкүн. Ушул багытта эгерде сотко кандайдыр бир нааразычылык, кандайдыр бир ыраазычылык болсо, ошондой QR коддорго кирип барып эле кайсы сот болбосун, азыр ар бир сотто ичинде ушул QR коддор илинген. Баардык Кыргызстан боюнча соттордо бул QR код илинген. Анан эми бул QR код ал жараныбыз өзүнүн пикирин калтырды. Бирок ал пикир сөзсүз түрдө эске алынат. Ал кандай эске алынат? Ошол эле райондунбу, шаардынбы, биринчи инстанциянын сотунун төрагасы аны карап чыгууга милдеттүү. Мындан сырткары областтык соттун төрагасы ал QR кодго кирип ошол жерден бүт карап турганга милдеттүү. Ал андан сырткары жогорку соттун төрагасы. Өзүңүз да карап турасыз. Өзүм дагы карап кирип кандай бул сотто абалы кандай, элдердин пикири бул сотко кандай болуп атат. Азыр ошондой карап турууга өтө чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Медербек Асанбекович, албетте буга чейин жана сотторду сырттан баалоо деп аттыңыздар эле. Дал ушул QR коддор аркылуу бүгүнкү күндө соттун ишмердигине мындай айтканда байкоо салынып атат. Алар кандай иштеп атат, адилеттүү иштеп атабы дегендей. Эми Баалоо иштерин дагы. Рахмат, аябай жакшы суроо болду. Баалоо иштери бул боюнча мыйзам кабыл алынды. Соттордун ишмердүүлүгү бааланат азыркы учурда. Кандай бааланат? Бизде атайын критерийлерге азыр бул боюнча иштелип чыгып атат, критерийлер коюлат. Негизи булар сотторубуздун иштеген иш сапаты бааланат. Кандай чечимдерди кабыл алынды? Ал чечимдер экинчи, үчүнчү инстанцияда күчүндө калдыбы? Калбаса эмне үчүн калган жок? Бүт баардыгы ийгиликтенет. Ушунун баардыгы азыр санариптештирүү жагына киргизип атабыз. Бул статистикалык биз маалыматты карап турушубуз керек. Мурда мындай нерселер жок эле. Азыр ар бир категория иштер бар да. Ошол категория боюнча ошол сот кайсы категориядагы иштерди карады. Анан ошол категориядагы иштин канчалык деңгээлде сапаттуу карады. Ал күчүндө калдыбы, жогорку инстанциялык соттор аркылуу, же канчалык деңгээлде бузулду. Ошол нерсени азыр карап турабыз. Эгерде караган иштердин көпчүлүгү бузула турган болсо, биз ал сотту, биз мына соттордун жогорку окуу жайы бар. Биз ошол жака жиберебиз. Ошол квалификация, ошол категория боюнча квалификациясын жогорулатыш керек. Бул эми андан кийинки этапта кылына турган позициялар, кийинки нерселер да. Биз ошол категория боюнча окутуп, андан кийин биз мына профессионалдуулук, соттордун профессионалдуулугун биз жогорулатышыбыз керек. Адамдын тагдыры турганда өтө биз кылдаттык менен бул адамдын тагдыры боюнча эмес. Биз бул жагына катуу көңүл бурушубуз керек. Эң жакшы Медербек Асанбекович, угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алып, кулакчын кийип алсаңыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Атым Жылдыбек. Урматтуу соттун төрагасы. Мен сиздин ишиңизди көрүп атам да, абдан жакшы деп атасыз да, чынын элечи. Мамлекет тарабынан да айлыктарын да көтөрүп берип, башка шарттарын да, техникаларын баардык менен камсыз кылып атат да.
айтсаңыз ушундай моментте биз карапайым элдин сотторго болгон ишеними канча? Мисалы өлүм жазасын киргизесиң, азыр эч кандай гарантия жок. Эмне менен кандай болуп кетет деп. Элдин сотко болгон ишеними начар да. Мына айтыңызчы, Кыргызстан боюнча канча соттун кызматкерлерине кылмыш козголду, дисциплинардык кандай эмелер чара колдонулду, канча жумуштан ушундай бир маалымат жок болуп атат да. Шуну биз көзөмөлгө алып койсоңуз, сиздин иш аракетиңиз мени толук канааттандырат да. Рахмат. Рахмат, жакшы суроо болду. Эми мына маалымат каражаттарынан баардыгыбыз эле көргөндөй коррупциялык схемалар менен иштеген баякы адамдардын ишеничинен чыккан сотторубуз азыр ич-ара тазаланууда. Биз бул багыт боюнча катуу иштерди алып барып атабыз. Мындан сырткары биздин коопсуздук кызматкерлери дагы бул коррупция боюнча дагы аябай катуу иштерди жүргүзүп атат. Мына калың эл журт дагы билет. Таза эмес, коррупцияга аралашкан канча деген соттор четинен кармалып атат. Эми ар бир эле эмеде тармакта эмес, бул баардык эле тармактарда болсо керек. Бирок мен өзүм азыр жетектеген тармак боюнча эле жооп бергим келет. Чынында биз ич-ара тазаланууга милдеттүүбүз. Анткени азыркы учурда замандын талабы, президенттин талабы азыр башка. Мына калың эл дагы көрүп отурат, билип атат. Азыр баардык нерселер мыйзам чегинде чечилиш керек. Адилеттүүлүк сакталышы керек. Мен ар дайым эле айтып келем, азыр деле айтамын, адилеттүүлүк эч качан сатылбайт. Адилеттүүлүк баасыз болот. Анан эч качан биз унутпашыбыз керек. Кыргыз эли адилетсиздикти эч качан көтөрө алган эмес да. Мен ушул жагынан мына сотторго мен айтып дагы келатам, айтамын дагы мындан ары бул жаатында иштер катуу жүргүзүлөт бул багытта. Буйруса мен ишеничтүү түрдө дагы айтып кете алам. Сот тутуму Кудай буйруса ушул элдин ишеничин биз ала алабыз. Соттор адилеттүү мындан ары чечимдерди гана кабыл алат. Өлүм жазасына сиздин позицияңызды сурап атат. Өлүм жазасына эми соттор биз мыйзамды аткарабыз. Кандай мыйзам кабыл алынса ошолорду сиздер? Биз ошондой мыйзамды так аткарганга милдеттүүбүз. Ал эми бул мыйзамды эми баардыгыбыз билебиз, жогорку кеңеш аркылуу кабыл алынат. Албетте жогоруда угарманыбыз айтып өткөндөй өлкөдө баягы резонанстуу бир катар окуялар болуп кетти. Ошолордун баардыгы тең эле социалдык тармактарда катуу талкууга алынып атат. Ошол эле соттордун дагы дарегине бир катар сындар айтылган. Ошол 1-2 жолу бошотуп жиберген экен, көрсө ал ошондой болгон, зордук зомбулук көрсөткөн жаран депчи. Азыр биздин угарманыбыз бар экен. Албетте бул темага кайрылып келебиз. Медербек Асанбекович, саламатсызбы, бул сурооңузду каала. Алло, саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бишкек шаарынан коомдук ишмер Алмабек. Урматтуу конок, айтыңызчы, жана президент прилагать этпеди өлүм жазасын. Ошол кандай деңгээлде турат? Ушул кабыл алынса деле жакшы болот эле, анткени ушул токтобой атат да. Мына акыркы учурда дагы бирөө аялын атып салды. Ушул аялдарга, кыздарга зордук, зомбулук такыр токтобой атат да. Ушул бир катуу жаза ушул ишке ашып кетсе, кыргызстандыктар аябай ыраазы болот эле сиздерге. Анткени ушул керек болду да, ушул жете турган жерине жетти. Элдер аябай кыйналып кетишти, ушул токтобой койду да. Рахмат сиздерге. Мен жана айтып кеткендей эле, бул эми референдум аркылуу эл чечиш керек да. Эл өзү кабыл алыш керек мунучу. Эл өзү тандаш керек. Кандай өмүр бою эркиндиктен ажыратуу же өлүм жазасын киргизүү боюнча муну элдин гана эмеси. Ошондуктан мен жана дагы айтып кеткендей, биз мыйзамды аткарабыз соттор. Кандайдыр бир саясий бир эмелерге мындай өзүбүздүн оюбузду алдын ала айтканга биз мыйзамдагы жол бербейт. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр, муну мен ушундай эле жооп бермекмин, эл гана өзү тандаш керек.
Албетте биздин угармандарыбыздын берип аткан суроосунун негизги өзөгү эле чындыгында эле жана мен жогоруда айтып өттүм, коомчулукта резонанс жараткан деп айрыкча кыз келиндерге, балдарга дейличи, баягы калктын аялуу катмарына болгон айрым бир көрүнүштөр, мындай үрөй учурган көрүнүштөр болуп атат да. Ошол эле 17 жаштагы, эсиңизде болсо керек, Айсулуу Мукашева жогоруда мен айтып өттүм эле. Негизи эле ушул сотторду тазалаш керек деп атпайсызбы? Бүгүнкү күндө мынандай ушундай резонанстуу иштерге жогорку соттун өзүнүн позициясы кандай болуп атат? Ошол эле тазаланууда бул иштер дагы барбы? Азыр угарманыбыз деле айланып келип эле ошого суроолорду берип атышат да. Эми мен сөзүмдүн башында эле бул суроого мындай деп жооп бермекмин. Чынында аялдарга, балдарга карата мындай өзгөчө оор кылмыштын курамын түзгөн кылмыштар болуп атканы өкүнүчтүү бизде. Мындай багытта чын айтканда мамлекет аябай катуу көңүл буруш керек. Бул кылмыштарга каршы биз жазаны күчөтүшүбүз керек. Анан эми бул элдердин жалпы эле өзү баягы сотторго болгон ишеними ушул нерселерден башталат да. Анан биз бир эле коомчулукта азыркы актуалдуу, мисалы аялдарга каршы кылмыштар, балдарга каршы кылмыштар эмес, жалпы эле кылмыштар боюнча биз эбегейсиз күрөш жүргүзүшүбүз керек. Кыргызстанда кылмыш деген жок эсе болгонго келиш керек да. Анткени азыр биздин президентибиздин талабы ушул. Биздин Кыргызстан бул туризмге багытталган мамлекетке биз айланышыбыз керек. Мына президент да айтып атпайбы, туризмге айланыш. Туристтер кантип келет? Туризмге айлансак, сырттан бизге коноктор эмнеге келет? Ушу кылмыштуулук жок экен, кылмыш аз экен, мыйзам иштейт экен деп, анан инвестор деле, турист деле биздин мамлекетке келет. Ошондуктан биз бул жаатта эбегейсиз чоң күрөштөрдү жүргүзүшүбүз керек. Менин пикирим ушундай. Ошол эле мезгилде сиздин дарегиңизге дагы өзгөчө бир басма сөз жыйындарда да кайрылуулар келип калат. Ошол эле инвесторлор болобу, биздин ушундай укугубуз бузулуп атат. Анан момундай болгон бизге бир жардамыңыздар керек, үнүңүздү угуңуздар дегендейчи, өзүңүздөрдүн дагы ушул социалдык тармактарга канчалык бүгүнкү күндө эл азыр баары тең эле нааразылыгын болобу, ой пикирин болобу социалдык тармактар аркылуу билдирип калбадыбы? Ошол жактан дагы мына мисалы үчүн ар кандай болгон иштерди деле журналисттер деле ошол жактан көбүнчө угуп калып атабыз. Кадырлуу радио угуучулар, Таң Кыргызстан маалымат алуу программасы түзүүгө доктурларына улантып атат. Биз бүгүн жогорку соттун ишмердиги тууралуу, деги эле бир жылында аткарылган жумуштар тууралуу кеп кылып жатабыз. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев биздин студиянын мейманы. Медербек Асанбекович, бүгүнкү күндө бизде Facebook пайдалануучулар тарабынан дагы суроолор келип атат да. Алай районундагы сот боюнча суроо бар экен, соттор тергөөчүлөр дейт. Эмне десе ошол эле каралып атат, чындык жок, акыйкат жок. Алай районунун соту майра майым калыс чечим чыгара албай жатат. Текшерүүңүздү суранам дейт. Бул маселе боюнча мен мындай деп айтып кетмекчимин. Эгерде соттордун үстүнөн анын кыймыл аракетине кандайдыр бир нааразычылык болуп, жүрүм турумунабы же караган иштеринеби нааразычылык болсо, анда бул биринчи, экинчи, үчүнчү инстанциядан ошол сот актысы бир экинчи, үчүнчү инстанциядан күчүнө кирип кабыл алыныш керек да, каралыш керек деген. Андан кийин ошол соттун каралып бүткөндөн кийин ошол соттун ошол учурдагы жүрүм туруму же чыгарган чечимине кандайдыр бир коррупциялык схемалар болсо, анда мен бир эле кайрылуучуга эмес, жалпы эле жарандарга айтып кетмекчимин.
Бизде соттор кеңешинде тартип комиссиясы бар. Ушундай соттордун жүрүм турумуна, алардын ушундай чыгарган чечимдерине баа бере турган ошол соттор кеңешиндеги тартип комиссиясы. Бул коллегиалдык орган болуп эсептелинет. Ал жерге кайрылсаңыздар, ар бир сиздердин кайрылууңуздардын ар бир жүйөсүнө чейин карап чыгышат азыркы соттор кеңешинин тартип комиссиясы. Ошол жака кайрылсаңыздар болот. Жогоруда биз санариптештирүү жаатында дагы мисалы үчүн сиздерде азыр калктын баягы СМС билдирүүлөр дагы келип жаткандыгы маалым. Бул боюнча жана санариптештирүү жаатында айтып кетпедимби? Мындан сырткары дагы ошол мыйзам кабыл алынган азыркы учурда СМС аркылуу биз тараптарга билдирүү жиберебиз, соттор жиберет. Мына бул дагы мыйзам кабыл алынды. Бул канчалык деңгээлде ыңгайлуу? Биринчи, баякы өз убагында, өз учурунда элдер билдирүү алат. Азыр эми баардыгыбызда эле уюлдук телефон болуп калбадыбы? Ошол аркылуу эле биз билдирүү жиберилет. Ага кеткен чыгым, мисалы азыр 6 сомдон 7 сомго чейин чыгым кетет. Негизи мына почталык биз чыгымдарды кетирип атпайбызбы? Буга азыр бир эле мына уведомление жибериш үчүн, билдирүүнү жибериш үчүн 130 сомдун тегерегинде чыгым кетет. Эми 130 сом менен 6 сом, 7 сом кеткен чыгымдын айырмалыгы. Бул дагы болсо ошол биздин мамлекеттик бюджеттин акчаларын үнөмдөө багытында кетип атабыз. Миллиондогон акчалар үнөмдөлөт. Мына онлайн процесстерде деле ушундай азыр адамдардын биринчи элге бул ыңгайлуу түзүлгөн шарттарда тараптардын убакыт сааты кетпейт. Өз учурунда эле ошол байланышат. Баардыгыбыз эле видео связь аркылуу чыгып атпайбызбы? Аны баарыбыз билебиз да. Ошондой эле көрсөтмө берет, бирок ошолордун баардыгынын көрсөтмөлөрү онлайн режимде, ким кандай көрсөтмө бергендиги баардыгы ошол сакталып калат. Эми онлайн режимде сакталганын баардыгыбыз билебиз. Бул деген ачык айкындуулукка алып келип атпайбы? Элдин канча деген убактысын үнөмдөп атабыз. Жол кире канча деген чыгымдар үнөмдөлөт. Бул жерде бүт азыр заманбап багытка кетип атабыз. Заманбап демекчи, мына бүгүнкү күндө биздин аймактардагы бүт эле ушул сот түзүмдөрүнө өзүңүздөрдүн имараттар кандай, баарын тең кыдырып келдиңиз. Ремонт жүрүп аткандыгын да көрүп атабыз, Анан имараттардын курулушу бүткөндөрү бар дегендей, капиталдык ремонт иштери дегендей. Негизи эле бүгүнкү күндө өзүңүздөрдүн муктаждык кандай? Мисалы үчүн. Эми жакшы суроо бердиңиз. Бул багыт боюнча ошол бүт Кыргызстан боюнча соттордун ар бир сотко барып кыдырдым. Азыркы учурда биздин жерлердеги соттордун имараты элдерге канчалык деңгээлде кызмат кылып атат. Ошол имараттар ылайыктуубу, ылайыксызбы? Ушунун баардыгын карап келдик. Эми баардыгыбыз эле билебиз, азыркы соттун көпчүлүгү эле имараттары азыр кандай деңгээлде. Эми баягы мышык ыйлай турган дагы деңгээлдери бар. Ушундай абалдар бар сотторубуз. Анан эми бул соттун имараты бул мамлекеттин имараты да. Мамлекеттин имараты бул элге кызмат кыла турган имарат болуш керек. Элге кызмат кылыш үчүн биз элге шарт түзүп беришибиз керек. Ошол жерде кандай шарттар түзүлгөн? Эми баардык ушул дааратканасына чейин, отурган жерине чейин баягы соттук отурумдар кээ бирде чозулуп калат, узарып калат, жарым саат, 1 саат күтүп калгандагы учурлар бар да. Ошондой учурларда эл кайсы жерде отурат, эмне кылып, каерде күтөт, ушулардын баардык шарттарын биз карап беришибиз керек да.
ушундай нерселер көп соттордо жок. Анан көп мен деле баягы теңдик болуш керек да. Кызматкерлер менен элдин ортосу баягындай кызматкерлерге жакшы, элге начар деген нерсе болбош керек да. Биринчи бардыгы элге дагы, кызматкерлерге дагы жакшы шарттар түзүлүш керек. Эгерде жакшы шарт түзүлсө, ал жерде адилеттүүлүк сакталган жер. Эгерде бардык шарттар түзсөк, мен ойлоймун, бул жакшы мындай ошол жерде иштегендерге дагы, анан ошол жерде жарандарыбызга дагы ыңгайлуу жакшы нерселер болуш керек. Кандай бүгүнкү күндө муктаждык бар экен сизде? Эми мындайда бизде азыр көп эле жарандарыбыз соттор өз убагында иштерди карабайт. Мөөнөтүн бузуу менен кайра чакыра берет деген нерселер болуп атпайбы? Сот иштери дагы узакка созулуп кеткен. Узакка созулуп кетти. Эмне үчүн созулуп атат? Биз анын себебин изилдеп чыгышыбыз керек да. Мына мен изилдеген бир себеби бул биздин сот отурумунун залдары жетишсиз болуп. Жетишсиз. Мисалы 3-4 10 судьяга чейин бар жердеги соттор 2 же 3 залы бар. Анан ошол процесстерди ушул соттор бири менен сүйлөшүп алып, очередь кылып коюшат экен ошо залгачы. Сенден кийин мен карайын, менен кийин бул карайт деп ушундай кылып. Анан кийин чынында мөөнөт бузулат да. Себеби азыр сотторго кайрылуулар аябай көп. Эми сотторго кайрылуулар көп болгону менен жүктөм да сотторго ошончолук эми ашыкча болуп кетип атат. Биз ошол жагынан дагы аябай зен кейиштүү абалдарда. Соттордо шарт жок. Дагы бир жагдай, мисалы үчүн соттордун өзүнүн көз карандысыздыгы. Бул эң чоң маселе бүгүнкү күндө. Бир эле биздин Кыргызстанда эмес болсо керек, жалпы эле мындай дүйнө коомчулугунда соттордун дагы ушундай көз карандылыгынын айынан дагы бир туура эмес чечимдер чыгып калат деген нааразылыктар бар. Бүгүнкү күндө канчалык биз ошодон арылып баратабыз? Өзүңүздүн эле башыңыздан өткөн да бул иш. Эми туура аябай жакшы суроо болду. Бул мындай да, соттун көз карандысыздыгы бул биринчи орунда туруш керек. Анткени эгерде сот көз карандыс болсо, ошондо адилеттүү жана мыйзамдуу чечимдер кабыл алынат. Ал эми мурдакы бул бийлик келгенге чейин мурдакы 20-жылдан нары билебиз да. Аны мен өзүм деле башыман өткөргөм андай нерселерди. Телефонный право деген барбы? Телефонный право дегенден мисалы мурда ошондой болуп келген, аны ачык эле айтышыбыз керек. Биз ошодон жоюлушубуз керек. Мына азыркы учурда мына мен өзүмөн баштадым ошону. Телефон аркылуу ал ишти тигинтип кой, бул ишти мынтип кой деген нерсе жок азыр. Азыр бир гана мыйзам бар. Мыйзамдуу чечимдер кабыл алыш керек. Адилеттүү мыйзамдуу чечимдер кабыл алынганда биз элдердин ишенимин ошондо алып келебиз. Анан колу ирисине тартат кыла берсек, анын каяктагы адилеттүүлүк? Бул бүгүн билинбейт, эртең билинбейт, 3 жолу билинбейт, анан билинет ал. Себеби ал жөнө көрүнүп кала турган нерселер. Биз ушул нерсени өзүбүздөн биринчи башташыбыз керек. Коррупцияны биз өзүбүздөн баштап, анан талап кылыш керек ыкмеден. Туугандуу бийде ыйман жок, туура бийде тууган жок дегендейчи. Мына бүгүнкү күндө тууган туушкандык жогоруда өзүңүз айтпадыңызбы? Дагы деле болсо ушундай болгон бир көрүнүштөр бар депчи. Сиздерге деле кайрылып аткандар болсо керек, таанышым салып дегендейчи, кайсы бир ишке кандайдыр бир чечим чыгарып кой дегендей болгончу. Бул жаатта сиздин аракетиңиз кандай болуп атат? Мисалы өзүңүздүн мисалыңызда мен укпайм деп атпайсызбы? Мен мындай да, туура биз баягы адамбыз да. Анан кыргызбыз. Тууган уругубуз көп. Бирок мен мына ачык эле сөз, мына калың журтка эле айтып коеюн. Мен бир тууганымды же туугандарымды мен бир да жумушка аралаштырбайм. Келишет, ал иш бул иш деп. Да, мен айтам, мыйзам чегинде чечилет. Мен чалбаймын дагы.
кайсы соттун эки башы болсо анда мыйзамсыз чечимдер кабыл алынбай берсин. Азыр мен бир да сотко чыга албайм. Бул мен өзүмөн баштагам. И калган сотторго дагы бул бардыгына тиешелүү болуш керек. Ошондуктан биз азыр адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту сактайлы деп аткандан кийин биз өзүбүздөн баштап ушул нерсенин бардыгын ордунга коюшубуз керек. Биз ушул калың журтту ушуга көндүрүшүбүз керек. Биз жалпы сотторду чынында элдин кулу болуп иштегенди биз үйрөтүшүбүз керек, ошого көнүшүбүз керек. Элдин кулу болуш мен үчүн сыймык мисалы. Биз ошентип иштешибиз керек соттор. Жогоруда биз ушул кайсы бир көпчүлүктүн көңүлүн буруп турган сот процесстери бул баягы онлайн өтүшү керек деп угарманыбыз айтпадыбы? Ошону бир 95% камсыз кылып бериңиз деп. Бул канчалык ошол процесс өзү кандай жүрүшү керек? Мисалы үчүн ал жерде адамдын укугу бар, бирөө ачык өтүшүн каалабайттыр, балким бирөө ачык өтүшүн каалайттыр. Кандай болуп чечилет өзү? Эми мындайда бир сот отурумунун мына онлайн режиминде чагылдырыш үчүн сот бул төрагалык кылуучу, ошол ишти карап аткан төрагалык кылуучу ошол ишке катышып аткан тараптардын бардыгынын пикирин угуш керек. Пикирин угуп туруп, анан төрагалык кылуучу же жарыя болгонго эмесин уруксатын бериш керек, же уруксатын тартканга дагы уруксатын бериш керек. Анда жарыя кылганга. Бул ошо тараптардын пикири менен гана чечиле турган нерселер. Анан эми калган процесс мындайда негизи ал жабыкпы, ачыкпы, ал мыйзамдын чегинде ачык айкындуулук менен чечилиш керек. Ар бир иш мыйзамдын чегинде чечилиш керек. Бир дагы тараптын укугу бузулбаш керек. Бардыгынын сот үчүн тараптар бардыгы бирдей. Ошондуктан бардыгын кагыз тегиз сот отурумдарын өткөрүп, орой баягындай мамилеге токтотушубуз керекпиз. Мен мына соттордун көбүнө, сот кызматкерлерине дагы суранып дагы айтып атам, талап да кылып атам. Элге жакшы сылык сыпай мамиле кылгыла деп. Мына ушунун бардыгы мына азыр акырын келип биз оңолобуз. Биз ушуга мына банктарда кандай кызмат кылат элге? Илберинки. Илберинки болушубуз керек. Мына бардык элге шарт түзүлүш керек. Биз сылык болушубуз керек. Мен ачык эле айтышым керек. Сотко жыргагандан келбейт. Сотко адилеттүүлүктү издеп келишет. А биз соттор адилеттүүлүктү сактап беришибиз керек. Мен жана айткандай адилеттүүлүк базардагыдай соода болбош керек. Адилеттүүлүк бул адилеттүүлүк базасы болот. Ошону бардыгыбыз билишибиз керек. Эң жакшы угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Кутман таңыңар менен. Бирге болсун. Бул кишиге бүт бары неме, ушу иштеп аткан барыңарга ишиңерге ийгилик. Үй-бүлөңөрдөн тынчтык, болсун. Жана бүт бары камсыздандырганга аракет кылышыңар. Мен мисалы үчүн мындай дегенде жогорку соттун судьялары мен канча жылдан бери бирге жүрөм. Герки Жирдаева жакшы иштеп атышат да, чындыгындачы. Адилеттүүлүк менен бир канча жолу катыштык, адилеттүүлүк эле иштеп атышат. А калган мына региондогуларга мен чындыгында ишене албайм. Региондогулар туушкан же тааныш тамыры менен эле өздөрү дашы болуп аткан нерсени тергөөчү болгондо эле же адвокат жалдаса деле туура эмес чечип коюштары ыктымал экен да. Анан мына Ошто бир канча жолу катыштым. Областтык сотточу. Булар областтык соттогулар дагы чындыгында адилеттүүлүк бир канча жолу адилеттүү чечишти. Мен мисалы үчүн бир Верховный сотто 3 адам отуруп соттолот. Аякта да 3 адам отуруп, судьялар отурат. Бир жеке адам болгондо ал туура эмес чечип коюшу мүмкүн экен да. А ушундай 3-4 мен ойлойм Россияда телевизор аркылуу көрүшөт кандай судья. Азыр бизде мисалы үчүн Бишкек немеде Кыргызстанда почти 30-40% адам юрист да. Ошо телевизор аркылуу көрсөтүп, ачык айкын соттолсо, ким акталды, ким туура эмес болду, процессин ушу жакшы эл дагы ушу неме болот эле да, мындай
чындыкты адилеттүүлүктү сезишет эле. Рахмат. Эгер сырттан эме болуп калган болсо анда болбой калып атат. Анан мына аялдардын укугу аябай неме тепселип атат да. Ошол аялдын укугуна мисалы үчүн барса, ар жазып барса, бул сен меники деп кээде милициялар ар жазса да карабай койгондо бул фактылар бар экен. Анан үчүнчү суроом. Мына кеткен аялдар, сыртка чыгып кеткен аялдардын балдары кароосуз калып, ушулардан тартипсиз көп чыгып атат. Ошон үчүн кетип калган аялдарга бир кандай бир мыйзам ойлоп чыгар, ошолорду кетирбей, өздөрүнүн балдарын тарбиялап, жакшы бир даже күйөөлөрүн тоотпой кетип калып атышат аларчы. Сен иштебесең мен барып иштешим керек деп. Рахмат. Ошон үчүн ошолорго бир жакшы неме чара колдонсо деген оюм бар. Медербек Асанбекович. Биздин эжебиздин биринчи суроосу боюнча бул эми биринчи инстанциядагы соттор эгерде ушундай процессуалдык нормаларды, жүрүм турум эрежелеринде же кандайдыр бир караган ишинде коррупциялык схемаларды түзгөн кыймыл аракеттер болсо, анда мен жана жогоруда айтып кеткендей ар бир судьянын жүрүм туруму кылган аракеттерин бардыгын соттор кеңешиндеги тартип комиссиясы карайт. Ошол жака түзмө түз жатсаңыздар, азыркы мурдагыдай кол ийрисине тартат эмес. Азыр ар бир арыз, ар бир жарандын көйгөйү кылдат менен каралат. Ошол мурдагыдай баягы кол ийрисине тартат кылып биз ушуга келбедикпи? Ошол эми азыр андай эмес. Азыр жарандардын укугу биринчи орунда сакталат. Мисалы үчүн ошо аймактардагы соттор деп атпайбы, анан мындан сырткары жана судьялардын бир канча судьянын ошол сот процесске катышуусу дейт. Бир сот болсо, бир судья болсо жеке мүнөздө чечип коет экен деп атат. Эми бул мыйзамда көрсөтүлгөн бүт соттор биринчи инстанцияда кандай чечиш керек, ким караш керек, ошон үчүн бир жеке адамдын чечимине эле күчүндө кирип баягындай ушу менен токтолуп калбастан, мына мамлекет экинчи инстанция областтык сотту жараткан. Ошол экинчи инстанцияныкынан дагы үчүнчү жолу ошол жогорку сот карап атат. Бир чечим эгерде тараптар даттанса 3 жолу мындай каралып кетет да. Бул деген биринчи инстанция кетирген мүчүлүштөрдү, каталарды экинчи инстанцияда оңдойт деген сөз. Биринчи, экинчи кетирген каталарды үчүнчү инстанция деп. То есть ушун ар бир иш кылдаттык менен чечилиш үчүн ушул 3 тепиштерди коюлган да. Негизи ушинтип түшүнсөк болот. Нааразы болгон тарап улам кайра жогорулап 3 жолу кайрылууга укуктуу. Угарманыбыз Facebook пайдалануучу суроо берип атат. Сот системасына салып жаткан салымыңыз зор, жакшы иштеп атасыз дейт, бирок судьялардын да айлыгын көтөрдүңүздөр дейт. Бирок ошол эле маалда аппарат кызматкерлери дейт. Эми бул багыт боюнча бул эмне үчүн мына көп эле ой соттордун айлыгы паланча, бирок соттор дагы эле взяточник акчаны аласыңар деген эми муну ачык эле айтыш керек да, жашырбай элечи. Жок, коррупция менен күрөшүүнүн түз биринчи багыты ушул айлык майына. Эгерде айлык майына судьяга жетишсиз болсо, ал кандайдыр бир эмелерге барат да, ушундай кылмыштарга барат, коррупциялык схема түзөт. А биз адилеттүүлүк өзү мындай баасыз болот да. Бул адилеттүүлүктү сактаган адамдан биз материалдык жактан эч нерсе аябаш керек. Мен ушинтип эле айтам, материалдык жактан. Ал адилеттүүлүктү сактаган адам бардык материалдык жактан, бардык жактан камсыз болуш керек. Эгерде мындай эле эми ачык эле сөз, ач адам болсо ал тамак жегиси келет да. Ал ошондой эле коррупциялык схема кете берет. А жок, биз азыр айлык майына ошон үчүн көтөрүлүп атат. Ушул соттор ушундай коррупциялык схемага эметпесин, адилеттүүлүктү сатпасын деп. Мына ушул багытта эметилип атат. А сот аппараттын кызматкерлери эми
Бул багытта иш чаралар жүргүзүлүп атат. Биздин президентибиз билет бул багытта. Анан эми биздин бюджетибизге жараша айлык майналар дагы мына эми акырын көтөрүлүп атпайбы? 20-жылдан бери мына канча жолу көтөрүлдү. Акырын ушинтип көтөрүлөт, жакшы бир айлык майна ала турган бир деңгээлге жетебиз деген үмүттөбүз. Эми ушунча айлыкты алып атып, мына мен сотторго айтып кетейин. Ушунча айлыкты алып атып, адилеттүүлүктү сакташ керек. Баягындай терс нерсени биз унутушубуз керек, жоюшубуз керек андай нерседен. Бизде албетте сиз бүгүн ушу эфирге келе тургандан баштап биз абдан роликтерди берип аттык элек. Мына угармандарыбыз дагы тынымсыз чалып атат. Соңку суроону кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Менин атым Жазгүл. Сиздин буга чейинки ишмердүүлүгүңүз мына 1 жыл болбодубу? Биз мындан канча ай мурда экен нарын тиги бул жактарга барып сотторду текшербедиңизби? Ошол видеолоруңузду аябай көрүп аттык да. Анан ыраазы болуп аттык сизгечи. Анткени бул тармакты чындыгында эле мындай көзөмөлгө алыш керек да. Сизге аябай ыраазы болуп аттык. Анан ийгилик каалап коеюн дегем сизгечи. Рахмат. Ишиңизге ийгилик каалап коеюн дегем. Анан бир суроом, мына сот процесстери эмне үчүн аябай аз убакытта болот да? Мисалы үчүн 15-20 мүнөттө эле карап чыгарып жүргендерин билем да мен. Ошого мындай көбүрөөк караганга көзөмөл кылып койсоңуз дейин дегем. Рахмат, жакшы суроо болду. Эми мындай да, соттун өзү иш кароодогу баягы чоң иш болот, бир аз бат бүтө турган иштер болот. Андайда эми бул кайра биз сотторду талап кылып атпайбызбы? Көп созбогун, иштерди бат-бат карагын деп. Ар бир иштин өзүнүн мөөнөтү болот. Ошол мөөнөтүнө классификациясына жараша, мисалы өзгөчө оор кылмыштар анын мөөнөтү башкача болот. Анчайын оор эмес кылмыштар анын мөөнөтү башка болот. Ошо мөөнөтүнө карап, соттор карап чечип кете берет. Биз андан көрө бат-баттан мыйзам чегинде сапаттуу чечимдерди кабыл алганды ушу талап кылып эле биз ушул багытта көп иштерди жүргүзүшүбүз керек. Эң жакшы анда ишиңизге ийгилик каалайлы. Айтылган ар бир иштериңиздин жыйынтыгын дагы биз күтөбүз дегендей эл да күтүп атат. Мына жогоруда бир канча угармандарыбыз да суроо берди. Канчалык биз бүгүнкү күндө сотко өзүбүздүн да ишенимибиз артылат, биз канчалык ишенебиз дегенде ошону сизден дагы суранып атышат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Берген маегиңиз үчүн ыраазылык билдиребиз. Бедербек Асанбекович, кадырлуу радио угуучулар, ушуну менен Таң Кыргызстан программасынын 5-ноябрь шаршемби күнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн жогорку соттун 1 жыл ичинде аткарылган жумуштары тууралуу жогорку соттун төрагасы Бедербек Сатыев менен баарлаштык. 1 радио түз эфирде уктурууларын уланта бермекчи. Толкундан алыстабаңыздар.